Саламатсыздарбы? Кайрадан мен Назира Мамбетова. Мен Forever Aloe Vera компаниясында мына компанияда супервайзермин. Азыр мен сизге бүгүн ушул компаниянын именно чайы боюнча, алоэ чайы боюнча айтып бергим келет. Мына сокту биз баарыбыз билебиз. Бул компания өзү кыскача айтып кетейин. 1978-жылы Аризона штатында, Американын Аризона штатында негизделген. Жана бунун эң негизги продукциясы, эң негизги өзүнүн чыгарып аткан продукциясы Барбаденс Миллер сортундагы алоэны өстүрүү жана ошол алоэнын бизге адамга керектүү, эң керектүү витаминдерди, биодобавкилерди, мындай сокторду өзү чыгарат, өзү эгет, өзү собственный компания, монополия жана бул компания азыркы кезде эң ири компаниялардын бири болуп эсептелет. Эми мен ушул боюнча жалгыз гана компания боюнча эмес, мен сиздерге именно мына чай боюнча түшүнүп берип өтсөм, бунун аты алоэ чайы деп аталат. Бул Барбаденс Миллер сорту, Барбаденс Миллер сорту. Биз подоконникте өстүргөн алоэны билебиз да, ол алоэлар эч качан гүлдөбөйт. Эми дүйнө жүзүндө 300дөн ашык сорту бар экен алоэнын. Именно Барбаденс Миллер сорту 4-5, 6 жылдан баштап гүлдөйт экен. Ошол гүлдөгөндөн баштап, давай, чап эшикти. Гүлдөгөндөн баштап ошол гүлүн алгандан кийин ошол сотосу, озопаясын удобренияга берип, анан кийин не кылат экенбиз. Кечиресиздер, азыр мен мына чабайын. Барбаденс Миллер сорту 4-жылдан баштап гүлдөйт экен. Ошол гүлдөгөн убактан баштап бул ошол гүлүн терип алып, ошол гүлү менен кошо 14 түрлүү чөптү кошуп чай деп атаган. Бул мындай одноразовый пакетте 25 штук. Ар бир штугун мындай пакетте болгон үчүн буну эмне кылабыз дагы? Кантип демдеп, кантип ичебиз, бунун составы жөнүндө кеңири айтып берем азыр. Мына чайды биз беркинде одноразовый чай сыяктуу колдонуп, стаканга салып, мынтип ичүүнүн кажети жок. Бул аты эле чай деген менен бунун ичинде 14 түрлүү чөп бар. 14 түрлүү чөптүн эң биринчиси биздин мына алоэ гүлүбүздүн гүлү, алоэнын гүлү жана ошого кошулган 14 түрлүү чөп. Эң биринчи алоэ гүлү, ромашка, имбирь, шальфе, кардамон, апельсиндин кожурасы, ежевиканыкы, душистый перец, ушулардын баардыгы бар. Ушуну мындай мен стеклянный неге салып демдейм. 1,5 литр, 2 литрге демдешибиз керек. Жана буну демдегенден кийин жылуу кылып ороп коюшубуз керек. Себеби бунун составында 14 түрлүү чөптүн ар бири бирөөсү эрте чыгат, бирөөсү кеч чыгат, бирөөсү кеч чыгат, мына демдегенде даама. Ошол жылуу туруш керек. Жарым сааттан кийин ичүүгө болот. Жарым сааттан кийин ичкен кезибизде, буну ичкен кезибизде ысык кезинде башка адам берет, муздак кезинде башка адам берет. Бул чай эмне кылат? Бул чай лимфа системаны тазалайт. Адамдын организми 80% суудан турат. Эгерде биздин ошо лимфа системаларыбыз ылайык булганганда бизде гнойлор пайда болот. Эң биринчи айтканыбызда мына гнойлор пайда болгондо, лимфа системалары лайлагана баштаганыбызда, мына төмөн жактан баштап гнойлор пайда болот. Аял кишилерде выделение келе баштайт. Эркек кишилерде аденома, простатит боло баштайт. Биз болсо аялдар выделение келгенде суп болуп калды дейбиз дагы, не кылып укол алабыз, тампон кылабыз, ошентип кайра дагы 3 ай, 2 ай өткөндөн кийин дагы выделение келип ошентип жүрөбүз. Бул деген лимфа системалары болгон. Адан кийин жогору келгенде, мен мисалы бронхит, астмаларды айтпайын, просто эртең менен турганда адамдын оозуна какырык келе баштайт, мындай бир эртең менен турганда какыра берет, ошентип мына өпкөлөрүнө, бронхаларында гной болот саан. Одан кийин өтүшкөндө гайморит
Гайморитти биз болсо эмне кылабыз? Ой, гайморит болуп калыптыр, анан мынтиптир, анан тештиришибиз керек экен, прокол кылдырышыбыз керек экен, онун ириңин тазалатышыбыз керек экен дейбиз. Тазалатканда дагы эмне дейт? Ой, бир тазаласаң көп жолу тазалата берет экенсиң, ошого привычка болуп калат экен. Бир жолу тештирсең ошо боюнча не болот экен деп айтышат. Ол деген туура эмес. Себеби лимфа система ылай болгондо ошонун мына арыктан суу аккандай эле жогору жактан ылайланган суу агып атат. Ошонун баягы не кылганыбызда, гнойду алып койгонубузда кайра эле арыктан неме ылай суу аккандай болуп, ошо биздин лимфа система ылайланган боюнча келип, кайрага баягы прокол кылган жердеги нелерге келип толуп атат. Ошол жерде кайрадан ириң пайда болуп атат. Бунун эң несинин причинасы ушуну жок кылыш үчүн ушул лимфа системалар тазалаганга ушуну ичсек болот. И одан дагы өтүшүп кеткенде уже менингит болот. Гайморит, менингит. Ушул жалаң гнойный нелерди козгойт. Эми бул чай жалгыз эле ошол лимфа системаларды тазалаган менен кошо, именно бул мочегонный да болуп эсептелет. Бөйрөккө өтө жакшы, бөйрөктөгү белокторду, кумду, ташты түшүргөнгө жакшы. Буну күнүгө ошол суточный дозасы 2 литр сууга кыласың дагы, 2 литрди бир күндө ичип өтүшкө болот. Ысык кезинде ичкенибизде мед кошуп ичсек, сахар кошпойбуз. Мед кошуп ичсек, железаны күчөтөт дагы, адамдын организмине гемоглобинди тезирээк восстановить этет. Тезирээк восстановить этип, адамдын организминдеги канды тазалап, кандын гемоглобини көбөйтөт. Муздак кезинде ичсек, бизде бир туруп давлениясы түшүп кеттир, бир туруп давлениясы чыгып кеттир деген нерселер бар. Ошол давленияны нормализует этет. Уйкуң тынч болот. Отекашы болбойсуң, мындай шишип, түшкө чейин ишип, дагы не болбойсуң. Өтө жакшы болуп эсептелет. Бул биздин чайыбыз, организмди очищение организмине дагы первый биринчи куралы болуп эсептелет. Мына сок менен кошо бирге жүрө турган куралы болуп эсептелет. Сөзсүз сокду ичкенде ошол чайды бирге ичсе, бизде лимфа системалар тазалаганча мына бул кишечникти тазалап, как зубный щетка кишечник болот. Бул ушул тазаланган жерлерди жууп тазалап чыгарып атат. Биздин кыргыздар өзүбүз көп айтат, мына чайды ичип баштаганда не болгондо, ой, мен көбүрөөк чай ичип колдум, оозума кара суу кирип кетти. Ой, бул чай сууп келип кетти. Жок, бул көк чай эмес. Бунун аты эле чай деген аты болгону менен бунун ичинде канча түрлүү чөп бар. Организмдеги бардык шлак токсиндерди айдап, лимфа системаларды тазалап отурганда, ошондой болушу мындай алсыраганга окшойсуңуз. Баягы шлактарды, токсиндерди, үйдүн ичиндеги мусорларды чыгарып атат да, бошоп атат. Ошол кезде сиздерде ошондой чувство болушу мүмкүн. Бирок не кылганда уже ичип не көнүп калгандан кийин биле баштайт, организм уже бодро боло баштайт, энергичный боло баштайт, уйкусу тынч боло баштайт, суусаганы калып, энергия берип, мындай ачууланып, стрессовый состояниядагы адамдар успокаивающий, даже это бул өтө сонун успокаивающий чай болуп эсептелет. Стрессти дагы снимать этет. Жана бунун чайдын болду, буну ушуга дамдап эле анан кийин буну ыргытыбей, мына бул пачкасынын өзүн дагы кайра колдонсок болот. Кантип колдонобуз? Аял кишилер именно ушуну желе дегенибиз бар. Желеден не кылып, мына кайнак сууга бир сыйра салып, мына чайниктен алганыбыздан кийин кайнак сууга бир сыйра малып алып, адамдын денесинин температурасындагыдай болгон кезде желеден мынага жагып, анан кийин ушуну тампон кылып женский жактарыбызга тыксак, выделенияны, эрозияны не кылат, айыктырат. Буну ошондой женский жактан тампон кылганда чувствуешь прямо лукулдатып, не болуп, бардык гнойлордун бардыгын алып түшөт. Ошого пайдалансак болот. Же болбосо мынадан алгандан кийин ыргытпай, маасын жарып, анан кийин бетке маска кылсак, мынанын ичинде канчалаган чөптөр бар. Ошол бетке маска кылсак дагы болот. Же болбосо биздин көзүбүз күнүгө биз өзүбүз постоянно мына телефон карайбыз,
постоянно бир нерселерди карап жүрөбүз, компьютер карайбыз. Азыркы заманда 21-кылым болгон үчүн көп ушундай нелерди колдонуп атабыз. Ошолордун баары биздин көзүбүзгө зыян. Ошол жөн эле азыр зрениясы начарлар дагы бар. Мына аллергиядан көздөрү кызаргандар бар. Bir gün bir çaydı bir gözüne geçince maska kılıp bir gün bir gözüne ikinci neyini maska kılsan mına gözdögü nelerde şişiklerden çok kılat mına gözdün gözgө массаж кылган маска алганда мына о тырыштарды жок кылат. Именно баягы көздүн кызаруусун, көздүн талып оорусун жок кылат. Ошолордун баарына даже зренияга дагы өтө жакшы пайдасын тийгизет. Жана зренияга активатор дегенди көзүбүзгө койсак болот. Олор боюнча да кеңири айтып берем. Бүгүнкү менин кыскача маалыматым ушул чай боюнча. Сөзсүз чайды сок алган адамдар чайды кошо алып ичишиңиздерди сунуштайм. Себеби именно ушул экөө совместно эффектиси күчтүү болот. Ой, bir soktu alsаң, onu айтасың, ой, bunu alsаң, bunu айтасың деп айтышат. Ол туура эмес. Сөзсүз ушул экөөнү бирге алып, дагы витаминдерин, кимдин спонсорлору, кимге маалыматты жеткирген адамдар болсо кеңирээк туура түшүнүп, туура кабыл алсаңыздар, сиздердин өзүңүздөргө жакшы. Немесе акчасы доступный, акчасы боюнча дагы айтып бере алам. Буну Кыргызстандан дагы алсак болот, 170 өлкөдөн алсак болот. Биз азыр кыргыздар баардык жердебиз. 170 өлкөдөн алсак болот. Мен байланыш телефонумду жазып коем. Интернет магазиниңиздерди ачып, өзүңүздөр прямо заказ кыла берсеңиздер болот. Жалгыз эле бул ушул эле продукциялар эмес. Биздин компанияда 250дөн ашык продукциялар бар. Бардыгы өтө жакшы брендовый продукциялар болуп эсептелет. Ар бири боюнча кеңири бир аз токтолуп өтүп берем. Азырынча бир аз ушул маалыматтарды угуп турсаңыздар, жекече кайрылсаңыздар болот. Мен жооп беришке ар дайым даярмын. Сиздерге бардыгыңыздарга ушул чайды сунуштайм. Жана как раз азыр мына жаз келди, ысыкта мындай суусайбыз, не болобуз. Эң биринчи дагы сахарга дагы жакшы. Сахар, инсулин алгандарга дагы жакшы. Холестеринди тазалайт, давленияны нормализует этет. Бул именно bunun kılgan kızmatı öte köp. Kıskaça aytsak, bul жөнүндө дагы bir gün сүйлөсөк болот. Кеңири маалыматты мен дагы жекече кайрылаганыңыздарда айтып берем.